болса, bundan дагы 4-5 куруп, баардыгын жайгаштырып батырабыз деген биздин оюбуз бар. Кара суу базарында алгачкы жолу кара суу логистикалык соода борбору түптөлүп жатат. Учурда курулушта иш ыргагы кызуу жүрүп жаткан мезгили. Бул соода борбордо келечекте 2500дөн ашуун атайын орундуктар түзүлөт. 7 кабаттан турган имараттан каалаган ишкер ачык келишим менен соода орундуктарын алса болот. Бул маселе президенттин районго болгон иш сапарында дагы айтылып, учурда тыкыр көзөмөлгө алынды. 2 гектардан ашуун аянттелеген жаңы соода борбору жеке өнөктөштүктүн негизинде ишке ашууда. Учурда биринчи блогунун курулушу жер астындагы 2 кабатка көтөрүлдү. Курулушта 120дан ашуун жумушчу 2 мөөнөт менен иштеп жатат. Борбор 1,5 жылдын ичинде пайдаланууга берилет. Биринчи блоктун уже минус экинчи блоктун минус экинчи этажына коррекциясын уже куйдук. Экинчи блоктун кетип атат уже. Армирование иштери бардыгы өз убагында келип атат, өз убагында бүтүрүп атабыз. Соода орундуктардан биринчи кезекте жерин берген ишкерлер алышкан. Мындан тышкары 2 тараптуу келишим менен каалаган жаран алса болот. Учурда 30га жакын соода түйүн сатылган. Базардагы бул маселе өлкө башчысынын жеке көзөмөлүнө алынган. Кара суунудагы контейнерлерден кетели, мындай имараттарды куралы, мындай жайдын күнү салкын, кыштын күнү жылуу жерде отуруп, элибиз соода кылсын деп. Мен Мирасияда 20 жыл жүрдүм. Былтыр келип, сол жерден эме алдым, место алдым. Кудай калса жакшы эле, жарым төлөп калган. Жакшы шарттар менен коюп берди. Кудай буйрса жакшы, келечекте бүтүшүн күтүп атабыз. Бүтүп калса жакшы иштер кылабыз. Базардын аймагы 26 гектардан ашуун аянтты ээлеп турат. Келечекте баш алман базар толук жоюлуп, 5ке жакын логистикалык борбор курулат. Бул эл аралык стандартка жооп берип, коңшу өлкөлөрдөн жаңы кардарлардын агымын ачат. Бул жерден Тажикстан, Өзбекстан мурун 2006-2007ге чейин иштеп келишкен. Кайра эле ошону жандандыруу боюнча биз ошо тармакта кенен план проект коюп атабыз. Чтобы Кытайдан кайсы фирма же завод же кандай компания болбосун келип, ушул жерден форум өткөрөбү, рекламасын береби, ушул жерде ушундай бир СНГде Средний Азияда бир чоң точкасын. Кара суу базары түштүктөгү эң ири соода түйүн. 1980-жылдары негизделген базардын аймагы толугу менен мамлекетке алынган. Учурда 40 миңден ашуун соодагер иштейт. Абдумалик Базарбаев, Алтымыш Жантемир уулу, Ош ТВ. Мындай болгон, базаркомдор көп болгон. Ар ким өзүнө ылайыкташып, территорияларды жаап, өзүнүн базарына адам удобно кирип чыкканга ушундай шарттарды кылып иштеп келишкен. Анан эми бул баары мамлекетке өтүп кетти. Өтүп кеткенден баары укту, жаңылык алды, алардагы орундуктарга ээ боло турганын билет бардыгы баары эле жакшы ойдо отурган. Анан эми кичине саясат болуп, Кыргызстанда биздин жетекчилерде ортосунда бир-эки болуп, анан жанагы генералга мени көп чапташты. Ал генерал менен тууганчылык өкүл болом, мен эч нерсем жок. Анан көп ошол кишилерге алдырган объектилерин алып алды, биз неге албайбыз деген максатта бизге да келишти. Кара суунун жетекчилери мени да чакырды анча-мынчасы. Баардыгы эле кайтарып алып атат, биз неге кайтарып албайбыз деп 10-15 базарком жүгүрүп жүрөт деп айтышты. Эми ошолордун кичине наразычылык жана нан жеп жүргөн оокаттары болгон да. Ошолор кичине элдерди чыгарып, бул жактан блогерлерди чакырып, ушундай иштерге барышты, бирок баарын кече мына биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич болгон түшүндүрүү элге түшүнүктүү кылып айтты. Кудай буйрса биз эми мына баштаган ишибизди аягына чыгарып, ошол киши өзү келип, ошо ар бирине ошол жерден күлүштөрүн берип, белек кылып, ошо жерин алдыргандагы, магазинин алдыргандагы, базарын алдыргандарда ошо өзүнүн колунан алса, анан ошондо эл түшүнүп калат го деп ойлойм. Биздин максатыбыз ошо президентибиз келип, ошо ачып берип, ошо күнгө жетели деген ниет максатта жүрөбүз. Биздин максатыбыз ошо. Кудайым бизди ошого баарыбызды жеткирсин. Урматтуу кара суулук туугандар, мен өткөндө кызым чакырып, Эргеш Нурбеков чакырып, мына жерде
эки местасы бар эле бузулуп кеткен эле. Мына стройканы кылабыз деп бузулуп кеткен эле. Бузулуп кеткендин ордуна мына ошо жаңы куруп аткан зданиядан 2 магазин берди. 2 магазин берди, договорун жазып берди, колуна карматып койду. Анан бүгүн мени чакырган экен Нурбек Эргешев. Чакырган экен, келсем эже эми сиз дагы ушундай өкмөт базарды алып койду эле. Эми сиз ушу местныйсиз. Ошо базарыңызды өзүңүз иштетиңиз деп чакырды. Ошого келдим. Мына договорду жазып берди, колума карматып койдум экен. Өзүңүз мурункудай эле иштейсиз. Мурдагыдай эле өзүбүздүн базарыбызды иштетебиз эми. Ошол Бул Кара Суу базарынын ушу келечеги боюнча биз аракет кылып тапшырма түшкөн, бизге түшкөн биздин президенттик Садыр Нуркожоевич түшүргөн тапшырма боюнча биз бул чоң проектни алып баштаганбыз. Бул 185 000 квадраттан турат. 2500 орундук соода орундук үйүнөн бүгүнкү күндө бир 20-30 сатылды. Биз чоң масштабтуу рекламага чыга элекпиз. Таргет боюнча иш жүргүзгөндөрдөн бир аз рекламаларын жүргүзгөнбүз, бирок ага карабастан эми ар жак бир жактан кичине каралагандар болуп кетип атат. Бирок мурунку биз менен меморандум түзгөн ушул жерде туруп соттун негизинде месталарын, орундарын алдырып бергендерге, меморандум түзүлгөндөргө келгендер келип атат, келип алып атат. Биз 20 канча кишиге фонд Госмюслан менен биргеликте бергенбиз меморандум. Ошонун негизинде кишилер келип алгандар алып атат, албагандары бир аз ызылдап, жамандап чыгып атат. Ал эми убактысы келгенде баары колуна алат. Бул жерден бизге тапшырма түшүргөн боюнча, жогору жактан түшкөн тапшырма боюнча бир эле ошо аптека же магазиндер эмес, жанагы 4 гектар, 1 гектар, 5 гектар базарын алдыргандарга да берилсин деген. Буюрса алар да алат. Бул биздин 26 гектар базарыбыздын 2,5 гектар жерине жайгашкан имарат. Буюрса bundan дагы 4-5ти куруп, баардыгын жайгаштырып отурабыз деген биздин оюбуз бар. Бул имаратты өзүңүздөр көрүп тартып чыккандай, бул мындай 20-30 жылдык мөөнөттөгү эмес, бул имарат 100 жыл тура турган кылып бизге талап түшкөн. 100 жыл туруп иштей турган кылып ошо негизинде кылып атабыз. Качестволору ошондой болот. Бул СНГда мындай имарат проекттер жок бүгүнкү күндө. Буюрса бизде ошо Кыргызстанда биринчи жолу ошо Ош шаарынын ошо Кара Суу районунда чыга турган биздин имарат. Дагы айта кете турган биздики бул Кытай менен жакын болуп турган үчүн биздин кошуна өлкөлөрүбүздүн азыр границалар ачылып атат. Бул жерден Тажикстан, Өзбекстан мурун 2006-2007ге чейин иштеп келишкен. Кайра эле ошону жандандыруу боюнча биз ошо тармакта кенен план проект коюп атабыз. Чтобы Кытайдан кайсы фирма же завод же кандай компания болбосун келип ушул жерден форум өткөрөбү, рекламасын береби, ушул жерде ушундай бир СНГде Средний Азияда бир чоң бир точкасын кылалы деп атабыз. анан азыркы ошол каалаган ишкер ачык түрдө келишим менен алса болот, Да, буга чейин мына азыр келип алып кеткен, дагы деле келип алса болот. Бизде мыйзам чегинде 2 жолу биз бир эмес, 2 жолу каттап бергенге уруксат алганбыз кадастр госрегистрден. Андан кийинкисин 5 жылга алабы, 10 жылга алабы, 30 жылга алабы, кийинки 3-чү сатып ала тургандарга уже мамлекеттик деңгээлде договор менен кылганын бере беребиз. А так бүгүн келип сатып алса дагы кадастрдан бизден заранее ошо вводдон өткөндөн кийин мындай паспортун берем, тигиндейин берем деген жана каттары бар, ошолорун тиркеп договорго кошуп бере алабыз. Бул азыр жанагы буга чейин айтып кеттиңиз, 26 гектарда турган бул жакта баягы башланган деп коеюн эми. Да. Базар турат да. Келечекте бардыгы ошол логистикалык борборго айландыруу максатыңыздар бар. Бул биринчиси. Анан жалпы азыркы учурда ошол канча соодагер жумуш кылат бул чоң базарда? Бүгүнкү күндө чоң жанагы эми азыркы контейнер дейбиз. Азыркы убакта контейнерде 5000ден ашык киши отурат. Майда жанагы түйүн орундуктарда башкаларында ал жак бул жагы бир 8000ден 10000ге чейин барат соодагер өзү. Анан сырттан келип кеткени 20000ден 30000, 35000ге чейин келип кетет күнүмдүк. Бул базарга келген соодагерлерибиз. Ошондо бир 40-50 миң адам ушул жерде мындай айланат. Бул жер чоң эле бир стратегический объекттин бири болуп эсептелинет. Ошо 10 миң түйүндөн биз 2,5 миң ушул жака жайгаштырайын деп атабыз. Эми сырттан дагы келип сатып алып калгандар болот. Бул жерге биздин план боюнча 5 гектарды бошотуп ушул жака киргизиш. 5 гектар жерге дагы ушундан экини тургузсак, уже 10 гектар жерди, 15 гектар жерди бошотуп киргизип алабыз. Бизде ошентип улам шартты кылып берип киргизип,
куруп кетиш да, максат куруп ушуну 5 жылдын ичинде 6 жылдын ичинде 26 гектарды тартипке салып, иретке салып, жакшынакай кылып ошо Кара Суунун тургундарына, түштүк жергесинин тургун элдерине биз тапшырып беребиз. Ошо биздин максат ошол.